Бүгін 17 сентябрда экс-президент Алмазбек Атамбаев 65 жашқа толды. Анын тарапташтары шаардын четиндеги Койташ айылындагы үйүнө чогулушкан. Ага Чүй облусунун мурдагы башчысы, БШКнын экс-төрагасы, саясатчы Туйгуналы Абдраимов, депутат Ирина Карамушкина, саясат талдоочу Токтогул Какчекеев жана башка адамдар барган. Бул кабардан кийин эле Дөлөн Өмүрзаков атындагы Спартак стадионунда көп сандагы эл топтолду. Алардын айрымдары элдик кошун деген жазуусу бар жилеттерди кийип алышкан. Уюштуруучулардын айтымына караганда, алар өлкөдө башаламандык, мародёрлук башталып кете турган болсо, токтотуу максатында чогулган. Чогулгандардын саны болжол менен 500-600 адам. Эсиңиздерге салсак, буга чейин Алмазбек Атамбаев, Жанар Акаев жана Алмаз Сарыбаев Курсан Асановдор бийликти күч менен басып алууга аракет кылууда деген маалымат элге тараган аудиозапистен улам чыккан эле. Буга маданият кызматкерлери президент Садыр Жапаровго жиберген кайрылуусу да себеп болгон. Анткени кайрылууда 17 сентябрда 100 000 адам митингге чыга турганы жазылган. Мурдараак Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө байланыштуу Бишкекте митинг өтөрү кабарланып, кийинчерээк ал болбой калганы айтылган. Уюштуруучулар митингдин ордуна Атамбаевдин Койташтагы үйүндө маданий иш-чара уюштура турганын билдиришкен. Дал ушул юбилей белгиленип жаткан күнү Алмазбек Атамбаевга 2016-жылы туркиялык 10 атуулга кыргыз жарандыгын мыйзамсыз берген деп козголгон кылмыш иши боюнча айыптоо корутундусу тапшырылды. Бул тууралуу Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев билдирди. Орхан Юнанды жана башка туркиялык адамдарга Кыргызстандын жарандыгы мыйзамсыз берилгени боюнча айыптоо корутундусу Алмазбек Атамбаевга туулган күнүндө берилди, деди ал. Жошевдин маалыматына ылайык, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жана анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго 2016-жылы Түркиянын 10 атуулуна кыргыз жарандыгын мыйзамсыз берген деп коррупция беренеси менен айып тагылууда. Түркиялык адамдарга жарандык берүүдөгү коррупция боюнча июль айынын башында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгогон. Анын алкагында мамлекеттик каттоо кызматынын калктык аттоо жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин мурдагы төрагасы Дүйшөн Сатыбалдиев камакка алынган. Ал Түркиянын жарандарына Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз берүү боюнча түзүлгөн коррупциялык схемаларга тиешеси бар деп шек саналган. Аталган кылмыш ишинин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго да айып тагылганы кабарланган. Алардын адвокаттары коюлган айыптарга макул эместигин билдирип келишет. Төштөн кийин Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева атасынын 65 жашынын урматына Ала Тоо аянтында чыгармачыл кечесин өткөрдү. Анда Алия өзү тарткан сүрөттөрүн коюп, көпчүлүктүн көңүлүн бордортту. Президент Садыр Жапаров Улуттук Энерго холдингдин мурдагы төрагасы Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишине күнөөлүү деп табылган Айбек Калиевге ырайым кылды. Бул тууралуу Калиевдин жактоочусу Эрнис Садамбеков билдирди. Ал бул тууралуу Калиевдин туугандарынан укканын. Калиев учурда абактан бошотулганын белгиледи. Калиев Петровка айылындагы номер 8 түзөтүү колониясында камакта болчу. Ал жогорку сот тарабынан Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 14 жылга эркинен ажыратылган.